Социалдык тармактарда Каржы министрлигине шилтеме берип, 900 000 сом киреше табуу тууралуу видео тарады. Министр финансов Акылбек Жапаров объявил об открытии нового проекта для заработка граждан. Бул тасма толугу менен фейк, андагы бурмаланган маалыматка көңүл бурсак. Министр финансов Акылбек Жапаров. Биринчиден, жарнамада Акылбек Жапаров каржы министри деп айтылат. Чынында ал министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттин администрациясынын жетекчиси кызматын аркалайт. Ал эми учурда каржы министрлигин Алмаз Бакитаев жетектейт. Буга чейин чекит медианын өнөктөшү Медиахаб видеодогу кыздын аты жөнү Усманова Гүлнара Санжаровна экендигин аныктап чыккан. Журналисттер Усманова Халал телеграм-канал аркылуу алдамчылык менен алектенерин тастыктаган. Гүлнараны шылуун деп атаган башка дагы тасмалар жарыяланган. Мындан тышкары, жарнаманын алдында бул тасма фейк экендиги тууралуу, ал гана эмес арасында алдангандар дагы бар экени жазылган. Каржы министрлигинин басма сөз кызматы дагы президенттин администрациясынын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков дагы социалдык тармактарда тараган видео фейк экенин билдиришти. Финансы министрлиги каржы табуу долбоорун жарыялап, 900 000 сомдон киреше тапса болорун, ал үчүн кайсы бир телеграм-каналга жазылуу сунушун берип жатышат. Урматтуу интернет колдонуучулар, мамлекеттик кызматтын жетекчилери жана алардын жакындарынын атын пайдаланып, оңой эле киреше табуу сунуштары менен жарыяланган маалыматтар жалган экенин эскертебиз. Жылуундар белгилүү адамдардын жана чиновниктердин ысымын жамынып, фейк маалыматты байма-бай таратып келет. Алсак, биринчи айым Айгүл Жапарованын атынан жасалма аккаунттар ачылып, бир нече жолу фейк маалымат тараган. Президенттин басма сөз кызматы бул баракчалар Айгүл Жапаровага таандык эместигин эскертип, жалган маалыматка ишенбөөгө чакырган. Мындан тышкары, жыл башында президент Садыр Жапаров ар бир үй бүлөгө 15 000 сомдон таратып жатат деген маалымат дагы тарап, фейк болуп чыккан. Анда дагы президенттин басма сөз кызматы бул маалыматты төгүндөгөн. 2021 жылдын августунда фейктерге каршы тагыраагы анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул мыйзам фейктерге, шылуундарга каршы эмес, массалык маалымат каражаттарына каршы иштеп келет. Жыйынтык, Каржы министрлигинин жаңы долбоору тууралуу маалымат фейк.